Allah Taalam bekер эле адал кылып берген жок. Биздин пайдабыз үчүн адал кылып берди. Bekер эле Allah Taala арам кылып койгон жок. Биздин зыяныбызга Allah Taala райымдуулук кылып ошого барбаса экен, бул арак ичпесе экен, бул арам кылып койду Allah Taala. Эмне үчүн? Буга зыян, бу дүйнөдө дагы зыян, ахиретте дагы зыян. Бул ушактаба деп бекер арам кылган жок кыйбатты. Жаланы бекер арам кылган жок. Кумар ойногонду бекер арам кылган жок. Гаргаганды бекер арам кылган жок. Ушактаганды бекер арам кылган жок. Жалган сүйлөгөндү бекер арам кылган жок. Allah Taala бекер арам кылган жок. Эмне үчүн? Allah Taala бизге боорукер, бизге райымдуу. Ушунун зыянын дүйнөдө дагы тартат, кабырда дагы тартат, ахиретте дагы тартат. Ошон үчүн бул арам кылып койду Allah Taala, ошо зыян тартпас экен деп. Бул болсо Allah Taalaга эч кандай кажети жок. Биздин ибадатыбыздын Allah Taalaga кереги жок. Allah биздин ибадатыбызга муктаж эмес. Биздин намазыбызга, орозобузга, биздин шүгүрүбүзгө, биздин зикирибизге, биздин дуабызга, биздин кайрымдуулугубузга, биздин ажылыгыбызга, биздин курбандык чалуубузга, биздин Куран окуганыбызга Алланын эч кандай муктаждыгы жок. Бунун пайдасы биз өзүбүз үчүн. Ин ахсантум ли анфусикум. Эгерде силер жакшы иш кылсаңар, жакшы сөз сүйлөсөңөр, пайдасы өзүңөр үчүн. Анын пайдасын сиз өзүңүз аласыз. Дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте дагы. Пайдасын өзүңүз аласыз. Кудай сактасын. Эгерде силер тоңмоюн болсоңор, эгерде силер бузукулук кылсаңар, эгерде силер айны турган болсоңор, эгерде силер уятсыз боло турган болсоңор, намаз окубай турган болсоңор, ороза кармабай турган болсоңор, зекет бербей турган болсоңор, Куран окубай турган болсоңор, тескерисинче Кудай сактасын, зына кыла турган болсоңор, жаман иштерди кыла турган болсоңор, бири-бириңерди каргай турган, ушак менен алек менен боло турган болсоңор, анда карап койгула, лаха ма касабат ва алейха ма касабат. Зыянын өзүңөр тартасыңар. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бардыгын зыянын өзүңөр. Демек, урматтуу энелер, эже карындаштар, биринчи сабак ушул: биз Allah Taala'dan жардам сурайлы. Ар бирибиз Allah Taala'dan жардам сурайлы. Эмне жакшылыкты сурайсыз, эмне бакытты сурайсыз, кандай гана бардыгын Алладан сураңыз. Пайгамбарыбыз ушуга үйрөткөн: "Ида саалта фасалилла." Бир нерсе сурасаң, Алладан сура. "Иза стаанта фастаин билла." Жардам сурасаң, Алладан гана жардам сура. Мынакей, өмүр сурайсызбы? Алладан сураңыз. Денсаулыкту Алладан сураңыз. Амандыкты Алладан сураңыз. Бакытты Алладан сураңыз. Ырыскыны Алладан сураңыз. Бу дүйнөдүн канча жакшылыктарын Алладан сураңыз. Жамандыктан пана тилесеңиз, аны дагы Алладан сураңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жамандык тилесе пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика. Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касали. Алсыздыктан, жалкоолуктан сакта, я Алла. Минал хамми вал хузни. Я Алла, кыжалатчылыктан, кайгыга баткандан сакта. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмнеден сактанганды дагы сураганды үйрөткөн. Аллахумма инни ауду бика минал бухли. Сараңдыктан сакта дуа кылгыла дейт. Алла Тааланын ачуусунан дейт. Жерде де пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бир дуа мындай деп үйрөттү. Аллахумма инни асалука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сураймын. Күн сайын ушуну эрте менен сурайлы. Ya Allah, men senen бүгүн жакшы иштерди кылганды сураймын. Бүгүн ya Allah, men senen жаман иштерди таштаганды сураймын. Бүгүн ya Allah, бейбечараларды жакшы көргөндү сураймын. Мынакей буну жакшы көрүүнү да сураш керек экен. Жакшы иштерди кылганды дагы, ихластуулукту дагы, Алланын ыраазычылыгын дагы, бейишин дагы, Allah Taala'nın dozogунан пана да тилеш керек экен. Ачуусунан да пана тилеш керек экен. Аллахдан кечиримдүүлүк да сураш керек экен. Allah Taala'dan нурлуу жашоо, бактылуу жашоо, Allah Taala'dan ыймандуу жашоону сураш керек экен. Демек, биз бүгүнкү биринчи сабагыбыз жараткан Allah Taala'га муктаждыгыбызды көрсөтө билейли жана Allah Taala'dan жакшылыктарды сурайлы. Урматтуу энелер, эже карындаштар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге кандай ибадатта дагы пайгамбар, дуада дагы пайгамбар, даватта дагы пайгамбар. Кантип ибадат кылыш керек? Пайгамбарыбыз үйрөткөн. Эмне кантип дуа кылыш керек? Пайгамбарыбыз бизге имам үйрөткөн. Кантип адамдарды жакшылыкка чакырыш керек? Жамандыктан кайтарыш керек? Себеп биз адамдар менен жашайбыз.
Biz el menen жашайбыз. Ошондуктан элибиz дагы ыймандуу эл болсун, базарыбыз ыймандуу болсун, содагерлерибиз ыймандуу содагер болсун, энелер, аялдар, кыздар ыймандуу болсун, эркектер дагы ыймандуу, жетекчилер дагы ыймандуу, башчылар дагы ыймандуу, бардыгы эгерде ыймандуу болсо, ана ыймандын берекесин Алла Таала жерден дагы, асмандан дагы, ортобузда дагы ачып коет Алла Субханаху ва Таала. Ошон үчүн эмне үчүн бул ыймандын сөзү айтылынат? Ай туугандар, кыпындай эгерде адамдын жүрөгүндө ыйман болсо, ал эч качан дозокко түшпөйт. Дозокко түбөлүктү калбайт, түбөлүктү бейиштен орун алат. Демек биринчиси иншалла биз Алла Таалага шүгүр келтирип, неаматтарын шүгүр менен күтүп алайлы. Алланын неаматтарын шүгүр менен күтүп алайлы. Шүгүрсүздүк шайтандык. Алланын бергенине каниет кылайлы. Алла Тааланын бергенине разы болойлу. Алла Таала бизге канча өмүр, канча ден соолук, канча акыл, канча ырыскы, канча перзент, канча амандык бердиби? Разы болойлу. Алла Тааланын бергенине разы болобуз. Алла Субханаху ва Тааланын бергенине шүгүр кылабыз. Алла Тааланын бергенине шүгүр кылабыз. Ушунчасына шүгүр. Алхамдулилlah. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде силер Алланын неаматына шүгүр кылсаңар, мен көбөйтүп бере беремин деп Алла Таала өзү уада берген. Өзү уада берген. Демек биздин жашообуз шүгүр менен болсун туугандар. Эртең менен дагы шүгүр, кечинде дагы шүгүр. Эртең менен дагы Алла Субханаху ва Тааланы эстейли, кечинде дагы Алла Тааланы эстейли. Жараткан Алла Субханаху ва Тааланын тарабынан жакшылык келип атабы? Биз Алла Тааланы эстейли. Алла Тааланын тарабынан жакшылык келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таңга жеткенде мындай дуа кылла дегенде: Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин фаминка вахтака ла шарика лак фалакал хамд ва лакаш шукр. Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин. Я Алла, мен ушу таңга жеттим, кандай гана неамат менен болбосун, фаминка вахтака, сенен гана ушул неамат келди. Таңга жеткенде кайсы бүгүн карап саарлап турдуңузбу? Жүрөгүңүз жакшы согуп атабы? Бул Алладан. Бүгүн саарлап көзүңүз жакшы эле иштеп атабы? Алладан. Кулагыңыз жакшы эле угуп атабы? Бул Алладан. Тилиңиз жакшы эле сүйлөп атабы? Алладан. Бардык мынакей адамдын денесинде 360 муун мүчө бар. Буну пайгамбарыбыз айткан. Адамдын баласы, адам баласынын денесинде ар биринде 360 муун мүчө бар. Gün сайын ушуну ар бирине садака бериш керек экен. Алла Таала алхамдулилlah ушу чыпалагым иштеп атат. Бардыгы жазылып жабылып, бул өзүнчө шүгүр. Оң колуңуз, оң бармагыңыз өзүнчө шүгүр. Сол бармагыңыз өзүнчө шүгүр. Оң көзүңүзгө өзүнчө шүгүр. Сол көзүңүзгө өзүнчө шүгүр. Оң кулагыңызга өзүнчө шүгүр. Мээге өзүнчө шүгүр. Баш оору жокпу? Өзүнчө шүгүр. Ашказанга өзүнчө шүгүр. Боорго өзүнчө шүгүр. Бөйрөккө өзүнчө шүгүр. Өпкөгө өзүнчө шүгүр. Бутка өзүнчө шүгүр. Бардыгына өзүнчө шүгүр. 360 адам баласында. Бирок бир бай адамга 360 сомду садака кылып койгон эч кандай кыйын деле эмес. Бирок ар бир адамга эле бул 360 сом күн сайын эле садака бергенге мүмкүнчүлүк жок. Пайгамбарыбыз эмне деп койду? Субханалла садака, алхамдулилlah садака, Аллаху акбар садака, ла илаха иллаллах садака, жакшы сөз садака, жылмайып учурашып коюп садака, бирөөгө жол көрсөтүп коюп садака, бирөөгө буюмун көтөрүшүп койсоңуз садака, жардам берип койсоңуз садака, ушунун бар жакшылыкка чакырып койсоңуз садака, жамандыктан кайтарып койсоңуз садака. Ушунча жеңил кылып койду. Ар бир намаздан кийин эле биздики 100 жолу болот экен. Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар 33тен айтсакчы, пешинде, асырда, шамга жетсек, бардыгын айтып коет экенбиз. Демек, садака берип коет экенбиз. А бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bundan дагы бир жеңил нерсе айтып кетти.